Парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрда боло турганы баарыбызга белгилүү. Учурда буга карата интернет булактарында ар кандай сурамжылоо жүрүп жатат. Сурамжылоодо буга чейин жана жаңы түзүлгөн партияларды көрүүгө болот. Рейтинг боюнча бул тизмекте алдыда келе жаткан Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясы. Аталган партиялар чынында эле элдин тандоосу менен алдыда келе жатабы? Же жасалма түрдө добушту көбөйтүшкөнбү? Дегеле бул партиялар жөнүндө коомчулук канчалык деңгээлде билишет? Бул туурасында факт кежи сурамжылоо жүргүздү. Биримдик анан Мекеним Кыргызстан деген партияны уктуңуз беле? Мекеним Кыргызстанды уккам, бирок Биримдикти уккан эмесмин. Негизи эле кайсы партияны колдойм деп жатасыздар? Кайсы партияны? Эми убакыт көрсөтөт да, кандай болот. Бияктан жаштар чыгып атат. Азыр эле келатып угуп калдым. Дагы эми азыр жаңы оюн башталып атат да. Эми азыр караштырып көрөбүз. Уккан эмесмин. Чынын айтсам уккан эмесмин. Кызыгып деле айбиле карабайт. Эми информацияны жок ал боюнча. Биримдик жана Мекеним Кыргызстан деген партияны уктуңуз беле? Укканбыз. Мекеним Биримдик деп найымда ачып жүрүшкөн буга чейин. Анан көп кичи жагына көп түшүнбөйм да жаганчы. Ошол болгончу. Жок, укаттырмын. Аны укуп да көргөн. Негизи эле кайсы партияларды билесиз? Мен Ата Мекен партиясы менен Ата журт. Кайсы? Унутам. Көп эле партияларды билем. Биримдик, Мекеним Кыргызстан. Укпап турмун андайда. Кайсы партияларды билесиз? Ата Мекен билем, Бир бол, Ата журт билем. Адахам Адмаровдун партиясын. Мекенimди билем. Бул жаштык движениясы жакшы, вроде бы более-менее мындай ойлосом, партия өзүнүн баягы эмесин, өзүнүн аты бар, заты бар. Ошо боюнча, ошо эле. Негизи эле кайсы партияларды колдойсуз эми? Парламенттик шайлоо келип атпайбы? Бул суроо аябай татаал. Муну мындай айтыш очень кыйын. Сурамжылоонун жыйынтыгында Биримдик партиясы тууралуу коомчулук аз билгенин көрүүгө болот. Анда бул рейтингде алдыда келе жаткан партиялар кандай жол менен алдыда келе жатат? Сиз кандай ойлойсуз? Пикириңизди калтырыңыз.